бала менен баарлашууну эч качан унутпаңыздар, урматтуу ата-энелер. Балага арналган 15 мүнөт бул маанилүү. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Мындан ары биз сиздер менен бала тарбиясына байланыштуу маселелер тууралуу ой бөлүшүп турууну туура көрдүк. Бүгүн биз сиздер менен бала менен баарлашууга 15 мүнөт деген темада сөз кылабыз. Бул бала менен баарлашуу деген эмне? Бала менен баарлашууга 15 мүнөт гана жетиштүүбү? 15 мүнөт арнасак болдубу деген суроо туулушу мүмкүн. Бирок негизинен биз ата-энелер балабыз менен баарлашабызбы? Балабыз менен күнүнө жок дегенде бир маал олтуруп, баланын ичинде эмне ою бар? Кандай дүрбөлөң ойлор менен жашап атат? Болбосо кандай кыялдары бар? Кандай максаттары бар? Мына ушулар жөнүндө сурайбызбы? Жок, албетте. Көбүбүз күнүмдүк турмуш тиричилик менен алекпиз. Базардабыз, иштебиз. Кечке жумуш кылып, чарчап, кечинде үйгө келип, балдарыбыздын тамагын берип, анан төшөгүн салып жаткырып, кайра эрте менен тургузуп, биз жумушка кетип, балдар мектепке, бала бакчага кетип гана күн өткөрүп жүрөбүз айрым учурда. Албетте, айрым ата-энелер бар деңизчи, баланын тарбиясына олуттуу мамиле жасаган. Бирок биз мына ошол бала тарбиясындагы балага арналган 15 мүнөт жөнүндө баса белгилеп айтууну туура көрдүк. Португалиялык психолог Жоаким Кинтуно балага арналган 15 мүнөт деген китеп жазган. Дүйнөлүк бир топ психологдор, педагогдор бала менен күн сайын жок дегенде 15 мүнөт баарлашуу жөнүндө өздөрүнүн пикирлерин байма-бай айтып келатат. Биз дагы мына ошол пикирлерге таянып, сиздерге сунуш кыла турган бир топ өзүбүздүн маселелер бар. Бала кайсыл жашта болбосун, сөзсүз түрдө баарлашууну ишке ашырыш керек. Ата-эне менен баарлашпаган бала түнт болуп чоңоет. Бой жеткен сайын ал балада проблема башталат. Ошон үчүн айрым ата-энелер бизге көп кайрылган учурлар кездешет. Айрыкча 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу класстын окуучуларынын ата-энелери көп кайрылат. Менин балам сөз укпай калды. Эмне сурасам да айтпайт. Ичинде эмне болуп жатканын билбейм. Сырдаша албайм. Чочулайм деген учурлар көп кездешет да. Мунун кесепети эмне? Себеби ошол кичинекей мезгилинен баштап ата-эне баласына баарлашуу аянтчасын түзгөн эмес. Биз айтабыз, бала менен бирге ойнош керек деп. Мына ошол ойноп жатып, бала менен баарлашуу ишке ашат. Көпчүлүк ата-энелер түшүнөт экен, баланын жанында 15 мүнөт бирге болушум керек, турбайбы 15-20 мүнөт деп бала менен бирге ойнойт. Кантип ойнойт? Мисалы, айрым аталар жумуштан келип эле, балам кел, компьютерге отуруп ойун ойнойбуз. Сен бир компьютерде олтур, мен бир компьютерде олтурайын, контр ойнойбуз. Же дагы башка оюндарды ойнойбуз, сеттик оюндар көп да. Анан мына ошол оюнду ишке ашырат дагы, ата-эненин оюнда балага 15 мүнөт ажыраттым деп айтат да. Бирок бул туура эмес. Мында баарлашуу ишке ашкан жок да. Эч ким сүйлөшкөн жок, жөн эле экөө олтуруп алып бирге оюн ойноду. Кандай оюндарды ойнош керек? Бала сүйлөй турган. Бала оюн айта турган. Ошол ойноп атып, ата-эне балага суроо берип, жооп ала турган кырдаалдарды жаратыш керек да. Анан кайсыл жашта болбосун, бала маектешүүгө, баарлашууга муктаж болот. Биз кээде ойлойбуз, 17-18 жаштагы балдарыбыз баарлашууга муктаж эмес. Бул өз алдынча ой жүгүртүп калды, өзүнүн аң сезими бар, өзүнүн ой жүгүртүүсү бар деп ойлойбуз. Бирок ошолор дагы ата-эненин кеп кеңешине, ата-эненин баарлашуусуна муктаж экен. Ошондуктан ар бир жашта өз-өзүнчө баарлашуу темаларын аныктап алса болот. Мисалы, 3-4 жаштагы балага кайсы темалар кызыктуу? 6-7 жаштагы балага кайсы темалар кызыктуу? 8-9 жаштагы балага, анан ошентип жогорулап кете берет. Мисалы, бир эле пикир сунушта айталы, ошол 16-17 жаштагы балага кандай баарлашуу керек? Болбосо эмнеге муктаж? Ошол мезгилде бала дүйнө таанымы кеңейип,
турмуштагы ар түрдүү суроолорго жооп ала албай жаткан учур болот. Бул өзгөчө мааниге ээ. Мисалы, биз жумуштан барып, бой жетип калган кызыбыз болсо, же балабыз болсо, мейли ата дейли, мейли эне дейли, күн сайын ошол бала менен бирге 15 мүнөт баарлашууну ишке ашырышыбыз керек. Кантип? Балаңызды ээрчитиңиз дагы, эгер шаарда жашасаңыз, парктарга, болбосо айылда жашасаңыз, тоо тарапка сууну жээктеп, балаңыз менен бирге 15 мүнөт, 20 мүнөт басыңыз. Анан жөн эле баса бербей, ошол жерде бала менен кошо сүйлөшүңүз. Өзүңүз ортого бир тема таштаңыз. Болбосо негизинен психологдор сунуш кылышат, теманы бала сунуштаган жакшы деп. Анткени балага кызык болот. А сиз бир тема таштап алып, ошол тема жөнүндө баланы сөзгө тарткыңыз келсе, бала ага кызыкпашы мүмкүн дагы, сүйлөбөй коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бала өзү бир теманы баштаса, сиз ошол теманын алкагында сөз улап кетсеңиз, балага суроо таштасаңыз, баладан жооп уксаңыз, баланын суроосуна сиз жооп берсеңиз, күндө ушинтип адат болуп калса, бул жакшы жараян. Балаңыз сиз менен сүйлөшүүнү үйрөнөт. Ошентип отуруп акыры өзүнүн ички дүйнөсүн ачат. Жан дүйнөсүндө эмне болуп жаткандыгын сиз жакшы билесиз. Ошондо эртең проблема болбойт. Ата менен баланын ортосу алыстабайт. Кандай балада проблема болбосун, ата-энеге ачык айтууну үйрөнөт. Ошондуктан күн сайын 15 мүнөттү балага ажыратыш керек. Бул эң маанилүү нерсе. Бала менен баарлашууну эч качан унутпаңыздар, урматтуу ата-энелер. Балага арналган 15 мүнөт бул маанилүү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен ой бөлүшкөн педагогика илимдеринин доктору Ахматов Кыялбек